Мамлекетибизде бүгүнкү күндө мыйзамдуу бийлик кайрадан түзүлдү. Ушуну кайра түзүш үчүн өтө чоң эмгек, өтө чоң оор кыйынчылыктар болду. Бирок ошого карабастан ушул маселени биз түздүк. Так. Эми эмне кылышыбыз керек? Эми мындан ары кайра жылышыбыз керек. Ушуга карабастан, мындан ары жылганга карабастан коомубузда ар түрдүү күчтөр, саясий күчтөр, кимдир бирөө премьер-министр болгусу келип атат. Дагы кимдир бирөөсү дагы спикер болгусу келип атат. Кимдир бирөөлөр дагы бир кызмат орундарын талашып атышат. Ошол ар бир өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, жеке адамдар, жеке саясатчылар, может быть, кайсы бир партиялар өздөрүнүн кызыкчылыгын коргоп, коомго мындай бир туруксуздукту алып келип атышат да. Ошондуктан бул маселени биз өзүбүздүн жеке кызыкчылыгыбызга карап эмес, коомдун кызыкчылыгына, мамлекеттин кызыкчылыгына карап чечишибиз керек. Бүгүнкү күндө ушул маселе Кудайга шүгүр чечилип калды. Ошол эле мезгилде мына кээ бир саясатчылар, буларга эмне керек? Буларга тополоң керек. Буларга элибиз ызылдап туруш керек. Элди булар колдонуп атышат. Элди колдонуп туруп, ушул мына кече бир жаш бала бир 50 чакты адам премьер-министрсин десе, ошого барып премьер-министрмин деп отуруп алды. Мен уят эмесми? Мамлекетибиздин коомчулукту бүтүндөй коомчулукка, башка өлкөлөргө уят кылып атат. Башка өлкөлөрдүн алдында Кыргызстан мамлекети жок болуп кетти деп айтып атат. Ошолорго ушундай повод бербестен биз мыйзам чечишибиз керек. Ошондой өпкөсүн колуна кармай албаган, өзүнүн мындай бир өзүн башкара албаган саясатчыларды кичине азайтышыбыз керек болуп атат да. Азайтышыбыз керек. Себеби дегенде коомубуз ошону түшүнүш керек болуп атат. Урматтуу коомчулук, сиздер да ушул маселеге өтө тыгыз көз карашта болсоңуздар деген ойдобуз.